Барыбызды кааласак да каалабасак да эмгекке үндөгөн жаңы таңдын атышы кутмандуу болсун деп сүйүктүү көрөрмандарыбыздын ар бирине саламыбызды узатып, УТРК Баткен телеканалы таңкы Баткен көрсөтүүсүн жакшы маанайда эшигин ачып алалы. Анда эмесе экранга жакын олтуруңуз, ар дайым кудай жакшы маанайда келген коногубуз менен кызыктуу бир теманын алкагында баарлашууга даярбыз. Өзгөчө сиз дагы ой пикир калтырам десеңиз, анда экран түбүндө атайын сиз үчүн WhatsApp номерибиз жазылып турган чак. Анда эмесе бүгүнкү биздин коногубуз жеке ишкер Бакытбек Миңбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. Кыргыз эли менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим. Жакшы маанайда. Ден соолук каалайбыз. Өзгөчө жылуусу ден соолукту чыңдоо борборунун жетекчиси деп айтсам дагы болот. Көпчүлүгүбүз баарыбыз билген дал ушул жылуусунун жетекчиси менен бүгүнкү маегибизде кеп калабыз. Кандай суу, кандай ооруларга өзгөчө дарылык касиети бар, кайсыл жакта жайгашкан, ушул суроолорубузга атайын сизден жооп алабыз, Келиңиз анда эмесе. Дал ушул жылуусу ден соолукту чыңдоо борбору качан ачылган, канча убакыт болду, деги эле кантип ачылып калды, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Жылуусу дарысу бизде өзү илгертен ата бабаларыбыз медицина жок мезгилде эле колдонуп келген, ата бабаларыбыз колдонуп келген сууда. Ал анан илгерки шарты жок дарыянын жээде эле түшчү элек. Кичине жаш кезибизде чоң аталарыбыз ошентип жүргөн экен. Бул 1986 жылдан баштап санаториялык элге санатория кылып, оңдоп, түзөп, баягындай шарт түзүп иштеткен, өкмөт иштеткен урда. Анан ошол менен жакшы санатория болуп иштеп келген 99-жылга чейин. 99-жылда кийин баягы бизде Баткен койгулан болду. Ошондон бизде ол мезгилде военный болгон эмес, военный час болгон эмес. Топологондан кийин военныйлерге убактылуу пайдаланууга берилип турган, пост кылып. Анан военный колдонуп турган кийин карасак, элге ден соолукка керектүү дары суу экен. Анан Аркабай Миңбаев деп менин агам ошол жерди башка элге кайрадан шарт түзөйүк деп ошол жерди кайрадан өзү ишке киргизе баштады да, аракет кылып документтерди түзөп. Зардалга застава курулгандан кийин военлер зардал коргон часыга көчүп кеткен. Бул жер бошолду, анан элге кайрадан шарт түзүп баштадык, частный кылып. Өз документ түзүп баштаганбыз 2009-дон баштап документ түзүп баштаган акам. Анан 2015-жылдан баштап элге кадимкидей элдер барып, 2015-жылдан баштап элге кайрадан шарт түзүп, элдер барып ошо лечение кылып баштадылар, документтер түзүп. Үйлөрдө онда биринчи үйлөрдө эски үйлөр шарт болгон эмес. Үйлөр бузулуп, эчтеге кылбай, бактаракта кургап калган мезгил болгон да. Сууда келбей калган. 2015-тен мени шер кылып алды акам. Мен ошол жерде жерде байкеңиз негиздеген турбайбы? Ооба. Анан 2015-тен баштап ошол жерде шарт түздүк, төшөгөрүн кылдык элге, үйлөрдө ремонт кылдык, көп ремонт кылдык, өз чеке өзүмен, менет өзүмен. Анан 6 километр тоодун башынан суу алып түштүк. Тарактарды кайрадан жандандырдык. Азыр Кудайга шүгүр жакшы иштеп, жакшы өзгө көзгө көрүнүп, элдер ар жактан көп жерден келип, элдерди шифа таба баштады. Жылуусу деп турат, дагы негизи дарылык касиети күчтүү деп айтып коюшат да, эмнелерге дары ал жерде? Кайсыл оорулардын дабасын тапса болот? Жылуусу бул биринчиден тери ооруларга өтө пайдалуу. Тери оорулар, сууга өткөн, ашказан ооруларга, өтө эле бел оору, пут оору, баш оору, көптөгөн ооруларга дары да. Аны сууну көбүрөөк ичсе, боору тазалайт. Ичеби ал жерде? Биздин сууда чөмүлөбү? Жок, чөмүнөт, суудан ичет, анан лечение болот. Чөмүлгөн суусунан ичет? Жок, таза чыгып турат да. Башка чыгып турат, ошонусунан ичет. Таза чыгып турат, ошондон ичет. Бизде тузу жок. Суудун составында көптөгөн элементтер бар, 30-га жакын элементтер бар. Дарылык касиети өтө жакшы, касиеттүү жер ал жер. Давление оорулардагы сууду ичкенде боор тазалайт, давление оорулар жоголот. Көптөгөн ооруларга жакшы.
Демек, мен биринчи жолу угуп атам сизден. Биздин Баткенибизде адресине дарегин толугураак айтып койсок, ушундай укмуштуудай жер бар экенин биринчи жолу угуп атам да. Бул эмне үчүн азыркы учурда медицинаны да колдонуш керек, бирок андан сырткары дагы мына ушундай суулар боорду тазалайт, ички органдарды тазалап, өзгөчө тери ооруларына пайда алып келет деп атса, эмне үчүн биз бул нерсени колдонбошубуз керек, Кайсы жерде жайгашкан? Бул Дара айыл өкмөтүндө Дара өрөөнү Чопай айылында жайгашкан. Негизи сиздерге Баткендин кайсыл аймагынан көбүрөөк келишет, анан республиканын бардык жерлеринен келип турушабы, туристтер дагы келеби, атайын ошол жылуу сууга? Азыркы мезгилде биз биринчи өзүдөн баштаса өзүнүн элдер көп барышат. Онан чыкканда ушу Баткен район көбүрөөк келишет. Айдеркен, биягы Бужум, Карабулак, Баткен, Карабулак, Лейлек, Самаркандектен да көп келишет да мурда. Ушул 2 жылдан бери кичине алар азайып калып, алардын баарын сакайтып жакшы кыла берген окшойсуздар да анда, Эч ким соорубай калган окшойт да. Жок. Кечээ Тажик-Кыргыз эмесинен кийин кичине азайып калды. Анан Ош, Жалал-Абад, Бишкек, Ысык-Көлдөн бери азыр адамдар келип жатат. Өзбекстандан чыгып жатышат. Жылдан эле келет, быйылдан уже көбүрөөк чыгып баштады. Башка мамлекеттерден, Россиядан, Австралиядан, ар жактан келишти туристтер. Кытайдан келишти. Эми алардан аз келет. Кыргызстандан уже Бишкектен дагы көбүрөөк келип баштады. Сундарлык жагынан. Анан ошол жерде канча убакытка чейин эс алыш керек, канча убакытта таасирин тийгизет? Суудун таасири өзү 10 күн турса өтө жакшы болот. 10 күн. 10 күн курс кылса. 10 күн ал жерде жатып, эс алып, ошол жерде дарыланган болгон бардык шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Шарттар бар. 10 күн турса болот. Азыркы мезгилде ушу көп эле 3 күн турушат. 3 күн, 4 күн турушат. Бир жума турат. Анчамчылар бир күндө туруп кетеше берет. Бир күн турса дагы ошол жак кичине таасирин берет. Бирок жакшы толук эле чейин кыламса, бир жума 10 күн турса өтө жакшы болот. Сонун экен, 10 күн аралыгында анан мен ушундай оору менен келдим эле, бакыт аябай жакшы болуп калды азыр ден соолугум, чын эле дары жылуу суунун аябагандай таасири күчтүү болду, сага чоң рахмат деп ыраазычылыгын айтып, чын эле баягы 0дон 10го чейинки деңгээлде алып чыгып койгон учурлар болдубу? Өтө көп болду. Суулар террорлор Бишкектен келип, мисалы келтирип кетсем, бир эже 2 бойго жеткен кызын алып келген. Буга бир 4 жыл болуп калды. Башына жара чыккан экен. Бишкекте Казакстанда лечение кылып айлыккан эмес да. Ошо жылуу сууда бир жума турушту алар. Баягы кыздар таптаза айлык кетишти. Анан баягы агала жаралар болот, айлыккан псориазы. Ошолордан жакшы болот. Жөн мындай муун оору болуп жатып калгандар жакшы болуп кетти. Анан дагы бир врачым бар. Бир айда бир жолу, 2 жолу келип кетет. Костоправ. Гыржалар да ошол жерде сууга түшүп, омурткалар жумшарат да бут. Денеси ошондой омурткаларды салып, гыржалардан айлыктырып жатат. Жакшы эме. Эң сонун 10 күн ичинде 7 күн аралыгында Казакстандан, чет өлкөлөрдөн барып дарыланып келгени жарабай, дал ушул жылуу суу таасирин берген турбайбы? Террорлорго өтө пайдалуу. Эң сонун, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сизди дагы бул жерде жарнамалап кетпесек болбойт, кандайдыр бир тери ооруларыңызда көйгөйлөр болуп атса, давление көтөрүлүп аткан болсо, же болбосо жөн гана бооручка органдарды тазалап кетүү максатын көздөсөңүз, анда дал ушул жылуу сууга сунуштайт элем. Өзгөчө ата-энелер, апалар көрүп аткан болсоңуздар, дал ушул жылуу сууга барып 10 күн эс алып, дарыланып кетиңиздер деп айта алабыз. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыз. Урматтуу телекөрүүчүм, бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы жеке ишкер, өзгөчө жылуу суу ден соолукту чыңдоо борборунун жетекчиси Бакытбек Меңбаев студиябызда мейманда. Мана эле жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Дал ушул борбор, ден соолукту чыңдоо борбору жөнүндө кенен кесир айтып берип атат бүгүнкү берүүбүздө. Андыктан сизди дагы кандайдыр бир суроолор кызыктырса, алардын баарын кабыл алууга даярбыз. Негизи эле жылуу сууда дарылык касиети аябай көч деп айтып атпайсызбы? Ал жердеги шарттар тууралуу сурагым келип атат да. Кандай шарттар каралган пациенттерге деп коет го, бейтаптарга, анан ал жерге 2015 жылда жылы кандай эле, азыркы
жылда азыркы бүгүнкү учурда кандай, ошолор тууралуу салыштырып айтып берсеңиз. 2015 жылы биринчи барган мезгилибизде ол жерде эч кандай шарт жок эле да, төшөк орун, анан үйлөр дагы военный чыгып кеткен экен, эшиктер талкаланган, үйлөр бузулган, эски болгон да энди. Эттем ол анан азыркы мезгилде барган оңдодук, сууп келип жашылдандырдык. Шарттар жакшы азыр. Суу турат азыр. Ошол эч нерсе жок болгон кезде деле элдер барып колдончу беле сууну? Ой, элдер барып колдонуп ошол мезгилде дагы өздөрү төшөк орун алып барып, отунун алып барып, казан табагын алып барып сууга түшүп жүргөн. Азыркы мезгилде жөнү өзү эле барат, только протасын кылып барат. Башка бардык шарттар бар, отун бар, төшөк орун, бардык шарттар бар, Кудайга шүгүр. Бардык шарттарды түзүп койгонсуздар. Бардык шарттар бар. Айтып бериңизчи. Эмне шарттар? Жана эфирден сырткары айтып аттыңыз эле, туздуу суулар, туздуу суу деп айттыңызбы? Туз шахта. Туз шахтасы деп айттыңыз, ал моюнга койгондо моюн түзөлөт, моюнга өзгөчө пайдасы чоң деп айттыңыз. Ошолор тууралуу айтпайсызбы? Биздин көрөрмандарыбызга. Азыр энди биринчи эле бул жактан клиенттер барганда комнаталарга жайлайбыз. Комнаталарыбыз. Канча комната бар ал жерде? Канча бөлмө, канча үй? Бөлмө бир 15 накпагы бөлмө бар. 15тен көп киши барып калганда эмне кыласыздар? Бөлмө ошонча. Анан киши бир 70-80 киши барса батырабыз. Сонунан. Анан биринчи барганда бөлмөлөргө жайлайбыз, простынияларын беребиз, таза жуулган простынялары бар. Анан биринчиден теле бысы барса, бул жерде душтар кылып койгонбуз. Душка чаканып алып, анан сууга түшүп кете берет. Биринчи сууга түшүп, суудун лечение кылып чыгышат, чай ичип, ашканалар бар. Анан суудан чыккандан кийин эсилаганга туз шахта, тузданат. Атайын жасалган комнаттар бар, 2 бөлмө, женский мужской кылып койгонбуз. Ол дем алуу органдарга пайдалуу. Бронхит, зоб деген баягындай дем алуу органдарга бүт жол жетишпегендерге пайдалуу. Анан каласа кечкурун чатарда эмелер бар. Азыр Сайздоровая деген компаниянын мүчөсү болом. Ошондо окуп, өзүм окуп, үргөнүп, диплом алып келип азыр күндө аны огненный одеял деп коет. Кытайдын жаны чыккан заманбап, кедер башкан заманбап эмеси бар. Ошол менен лечение кылабыз. Ого түшүрүп 1 саат лечение болот. Анан кийин Яншин деген аппаратын алып келгенбиз. Массаждап неме кылабыз. Иглотерапия жасалат. Колоочуларга вакуумный массаж жасалат. Кеткен турбайсыздар анда мындайча айтканда, аябаганда эле жакшы шарттар түзүп коюп турсуздар да. Эми бир эле сууду карап отура бербей, элге дагы баргандан кийин жакшы ден соолугун чыңдап кетиш үчүн колдон келишинче аракет кылып, ошо шарттар түзүп, аяк бакка барып көрүп, башка санаторияларда кандай шарт кылыш керек дагы, кандай кайсы жерибиз кемчилигибиз бар, ошолорду атайын толукташ үчүн башка санаторияларга дагы отуруп жылыга барып айланып көрүп, ошого жараша шарттар түзүп. Монтип карап кое турбайсызбы анда, кандай кылаттыр, эмне кылып деп э? Ошону шарт түзбөсөк болбойт, эми заманга жараша кетишибиз керек. Эң сонун колуңузда канча кызматкериңиз бар? Колубузда азыр өзүм семья менен иштейм, анан убурга кыздарды алып иштетем. Айылдын эле жашоочулар? Айылдан келишет, эки жактан жумушка анча-мунча Баткенден. Жакшы төлөйт окшойсуз анда, э? Айлакы жакшы эле, нормал. Чет турган төлөйт. Тамак ашын ичинде бар жок 15 миңден айлык берем. Сонун экен. Өзгөчө сиздерде атайын бир сезон болобу? Мисалы жазда аябай көп кардарлар болот, кышта же болбосо бир сезондо бир мезгилди бөлүп алгансыздарбы? Биз өзү суудун сезону жок. Суу кайсыл убакта болсо дагы жазында, күзүндө. 4 мезгил толук иштейсиңер. 4 мезгилде тең суудун таасири бирдей. Ал жердин астынан чыккан табигый суу да. Анан кийин элдердин барышын кышында барышпайт. Кышында анча-мунча эми көбөйүп, анча-мунча көбөйүп атат. Кышында да барса болот. Өзү бизде илгертен чоң аталарыбыз өрүккүл мезгилде жакшы деп айтчу эле да. Өрүккүл мезгилде барышат. Анан жазда дагы астында май айынан кийин адам көбөйөт. Августта көбөйөт. Август сентябрь ошентип. Анан энди баягы өзүн бошошого карап, ишиге карап, өрүк бышкан мезгилде адам азаят. Ошондой шарт. Өрүктөр өздөрү карап эле барышат. Республиканын башка булчуңдарынан көп келет болуш керек ал кезде.
Жакшы экен. Бакыт мырза, деги эле сиздин жумушуңуз, сиздин жеке ишкерлигиңиз, дал ушул жылуусуда дарылык касиети аябай күч болгон борборду ачканыңызга аябай кубанычтабыз. Баткенибизде мына ушундай сонун жер ачылганы, албетте бул биз үчүн сонун жаңылык, сонун сезим, сонун нерсе десек болот. Эмнеге дегенде Баткенибизде кандайдыр бир ооруга чалдыкпаңыз, урматтуу көрүүчү, өзгөчө жогоруда сиз баса белгилеп, дал ушул оорулардын дабасын тапкан жылуусуу борборуна барыңыздарды сунуштайбыз. Анан сизде келген эң баягы коркунучтуу кандай оору менен келди эле, анан эсиңизде калганы, анан ошол канча убакытта дарыланып кетти эле, анан сиз көпчүлүккө кандай сунуш айта алат элеңиз? Эгерде силерде ушундай нерсе болуп аткан болсо, анда дароо жылуусууга барып, ойлонбостон 10 күндө дарыланып кете аласыңар деп айта аласыз. Сонда бизде тер оору менен баргандар көбүрөөк барышат. Терисинде эмне көйгөй болсо, анын баары кытышкак, аллергия, тер оору котордоп коет го. Ошондой эмелерге өтө пайдалуу. Бул эми баягындай күчтүү ооруп келди дегенибиз, бая айтып кетпедимби? Бишкектен келген бойжеткен кыздарын алып келген эже. Башында жарасы, башы жара болуп, жолук тагып келген да башка, көрүнбөй уялыпчы. Ошолар 7 күн турган. 7 күндө баягы баштары жакшы болуп Эчтеге калганбыз. Эчтеге калбай. 2-3 күндө дагы эле жакшы болот. Ошолор айылып кеткендери көзүмө көрдүк да, анан дагы баягы агала жара чыгып, ошолор дагы айылып кеткендери көп болуп, олар псориаздар 10 күн ичине калат биринчи араланда. Дагы эс алып, 1 ай 2 айдан кийин келип дагы туруп 10 күндөн түшсө, ол тез жоголбойт, секиндик менен жоголот. Уже 1 жылда жоголуп кетти да, бир өздөрүнүн эле жерлешибиз Кара Балтада жашайт да, ошолор ошойтон жакшы болуп. Меселерден көп айлыкышат. Эми бизде деле бетинде көйгөй барлар, башка жагында терисинде көйгөй барлар жок эмес. Баалардын сурагым келип атат. Атайын сиз үчүн дал ушул барам дегендер, жылуусуну көздөй бүгүн жөнөп калгандар баасына кызыгып атышат. Баасы канча? Күнүнө болобу ал жерде жылуусууга түшкөнүнө төлөйбү? Ошолор тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Бизде сууга түшкөнү бизде ар кандай барышат, эми бир күн барып кечке туруп, кеч кайтып кеткендер болот. Анан барып жатып кеткендер болот. Анан бизде 2 түрлүү эме бар. 500 сомдугу бар. Жатаканасы, сууга түшкөнү. Ошол жерде отун, суу, идише, казан таап баарын беребиз. 500 сом. Бир күн сууга түшүп жатса 500 сом болот. Анан сууга түшүп эле кечке туруп, кеч кайтып келсе 300 сом. Анан комнаттар 3 комнат жасап койгон, анан люкс деп, үйлөр тандаганда кишилерден көп барышат бизге. Ошолар 700 сомдон. 700 сомдон жатат, сууга түшкөн жаткан, анан ошол жерде душ бар, душтагы ошо суунун ичинде. Баягы кызматтын ичинде 700 сом ичинде душта бекер каалаган убагында жуунуп. Анан дагы тагына да постоянно ысытуу, намазканалар куруп койгонбуз. Ошондой баалар ошондой. Анан туз шахтага кирсе, туз бир күнүгө 200 сом. Ичинде 2 саат, 3 саат калашынча тура берет. Мындайча айтканда 5000 сом алып барса, 10 күн кенен кесире салып дем алып келет экендер да. Дагы? Ошол анан бери огнеодел дегендерибиз бар, ол 500 сомдон. 1 саат лечение болот. Анан берги массажный аппаратыбыз, массаж кылганыбыз 700 сомдон. Эң сонун кубанычтабыз. Сиз үчүн дегелер дал ушул жеке ишкердикти жакшы баштаптырсыз. Эми жеке ишкер болом, дал ушул бизнес баштагым келет, ушул жаатта жүргүм келет дегендерге кандай кеңеш бере алат элеңиз? Кандай айта алат элеңиз аларга? Жеке ишкер болом, бизнес кылам деген адамдар болсо, мырзалар, айымдар болсо, кайсы биринчи иш баштаганда сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, тосуулар болот. Ошого чыдаш керек. Анан ойлонбой туруп, мындай көзүң жетсе ишке аракет кылыш керек да, расходко чыдап. Анан сөзсүз үзүрүн көрөт бир күн. 3 жыл, 4 жыл болобу, 5 жыл болобу, акыры үзүрүн берет да. Бирок кайтпаш керек, аракет кылыш керек. Бир нерсе аракет кылса, берекет бар дейт го бизде. Эң сонун сиздин жылуусуу
Жериңизде, дарылык касиети күч болгон жериңиздин келечегин кандай көрөсүз? Алдыда эмне пландар бар? Жылусубуздун келечеги, Кудай кааласа, келечеги кең деп ойлойм. Биз элдин дубасын алып, элдин батасын алсаң, элдин бата менен жерке көрөт, элке көрөт дейт го. Ошон үчүн келечеги кең деп ойлойм. Элдер эле шыпа табып, ден соолук чыңдап турса, Кудай кааласа элдин дубасы менен көгөрөбүз деп үмүттөнөбүз. Анда ийгилик каалайбыз. Келиңиз. Атайын убактыңызды арнап, түз эфирге келип, жакшы бир өзүңүздүн кеңешчилериңизди биздин көрөрмандарыбызга айтып, көрөрмандарга жакшы бир шарттарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылыгыбызды билдирип, эркин микрофон узатайын. Айтылбай калган сөздөр болсо айтып алыңыз. Калып элек. Кыргыз элине ден соолук каалайм, иштерге ийгилик, барыңызда уурубаңыздар, эс алыңыздар. Азыр Кыргыз элин дайым аман болсун, заманыбыз тынч болсун. Ошол. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Анда эмесе, бүгүн биздин студиябызда жеке ишкер Бакытбек Миңбаев Желозо ден соолукту чыңдоо борборунун жетекчиси. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Баткен телеканалынын эшиги ар качан да ачык сиз үчүн. Андыктан жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп келип туруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде жылуу сууга барам десеңиз, анда жылуу суунун дареги дара өрөөнү жууп айлы. Дал ушул жака барсаңыз, Бакытбек мырзаны таба алат экенсиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Шарлота Эшматова түз эфирде кызматта таңкы берүүбүздө болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Ал эми УТРК Баткен телеканалынын ар бир эфирлери сиздер үчүн, урматтуу көрүүчү, андыктан бул каналдан эч кайда котормоңуз.